бүт бар интернет болуп калганда жазуу жөндөмдүүлүгү мына жана кол жазма дейт го. Кол жазма биздин казыр окуучулардын кол жазбасынын 90-95% болбой калды. Эмнеге? Бул жазбагандыктан да. Жазган бол мен өзүм мугалиммин, сабак берем университетте. Жаза албайт. Жаз десең жаза албайт. Маган агай берип коесузбу? Мен соткама тартып алайын дейт. Анан кийин барып туруп көчүрүп алайын дейт. Бунун баары мүшкүлдүүлүк. Жана бул бир маселеси. Экинчи, азыркы айтып отурганыбыз жана не бул интернет Анадолу кесиптик лицейине эле тиешелүү эмес да. Бул үйдөгүлөргө дагы, көчөдөгүлөргө. Казыр кайсы бир маршрутка үйүңүзгө барсаңыз, үйдө канча киши болсо, ошончо сотка. Бүт бардыгы эле ошол сотканын ичинде да. Бирин бири менен сүйлөшмөй жок. Тамак ишип отуруп, соткасын жанына коюп койгон. Эмне болуп атыптыр, эмне коюп атыптыр. Үйдө тарбия угууга дагы мүмкүнчүлүгү жок да. Ата-энеси сүйлөп атса, ал сотка менен сүйлөшүп атат да. Ата-энесинин тарбиясын алып аткан жок. Бул сотканын тарбиясы. Ошондуктан бул интернеттин дагы бул ата-эне да ошол сотканын ичинде. Мен айтып атпаймынбы, үйгө кирсеңиз бүт бардыгы сотканы чукуп отурган болот да. Бирин бири менен мамиле кылуу, ата-энеге муну мисалга биз бинтип атпайбызбы? Түкүрбөгүлөр деген программа чыкты. Түкүрбөгүлөр дегенде ошол үйдө ошондой не чыгыптыр, штрафы ушундай болуптур, эми түкүрбөйлү, эми жакшынакай жүрөлү дегенин ордуна аны айтууга ата-эненин неси дарманы жок. Эмнеге? Сотка менен зайын. Ушинтип отуруп чарчап, определенный вакыт көргөндөн кийин соткадан чарчай деген адам. Мээси чарчап туруп, анан кийин балага тарбия берүү жөндөмү жоголот дагы эле, уктап калат, ал бала тарбия ала албай калат. Ушундай зыяндары бар да. Ошондуктан чектелүү эле неде учурда сотканы караш керек.